Урматтуу мекендештер, мен Сайпидин Султаналиев. Темиров Лайф командасынын атынан жетекчибиз Болот Темировдун кармалышы боюнча билдирүү жасап атам. Баарыңыздар кабардар болгондой, Темировду 22 январь күнү кармап кетишти. Подложили. Но главное, они не успели до выпуска материала. Они очень хотели задержать выпуск материала про Ташиева. Сейчас они изымают наше оборудование, потому что до этого... Бул күндөрү акыйкаттыкты сүйгөн Айкөл элибиздин тикеден тик туруп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул окуя УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын нефти бизнеси тууралуу иликтөө чыккандан 2 күндөн кийин болуп өттү. Биз мурдадагы Ташиев жана анын жакындары тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаганбыз. Акыры жыйынтыгы ушундай болду. Бул жагдайга алып келген окуяларды ирети менен айтып берейин. Өткөн жылдын 13 октябрында кафеде ызычуу чыгарган адамдын Ташиевдердин үй бүлөсү менен байланышы бар экенин аныктаганбыз. Кийин 22 ноябрда биздин команда Кыргыз Петролеум мамлекеттик ишканасынын башчысы болуп, Ташиевдин бир тууган жээни дайындалганын иликтеп чыкканбыз. Байгазы Матисаков деген да сиздерге жээним болот менен. Бир тууган жээниңиздер болот. 20 январь күнү Ташиевдин туугандары кантип нефти магнатына айланып жаткандыгы тууралуу иликтөөбүздү жарыялаганбыз. Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Регион Ойл 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом керешет таап жатат. Эң кызыгы, мамлекеттин үлүшү бар заводдон өндүрүлгөн продукцияны ортомчу компания сата коюп пайда көрүүдө. Биздин команда Болот Темировду ушул иликтөө үчүн кармап кетти деп эсептейт. Анткени алар биздин иликтөө жүргүзүп, чиновниктердин коррупциялык схемаларынын бетин ачышыбызды каалашпайт. Бул үчүн алар тыңшоо, аңдуу, жашыруун камерага тартуу, Темиров Лайфтын кызматкерлерин коркутуу сыяктуу бардык ыплас ыкмаларды колдонушат. Ал гана эмес, биздин бардык жабдыктарыбызды алып кетишти. Маселен, декабрдын башында Болот Темировдун үйүнөн жашыруун камера табылган. Камера уктоочу бөлмөгө орнотулган экен. Такая фигня, друзья. Нашли вот такое устройство для видеонаблюдения дома у Болота Темирова. Мындан кийин атайын кызматтын адамдары кийинки иликтөөлөр тууралуу билиш үчүн Темиров Лайфтын башка кызматкерлерин коркутуп үркүтө баштаган. 21 январда тагыраагы акыркы иликтөөбүз жарыялангандан 1 күн өткөндөн кийин кеңсенин алдынан бул шектүү унааны көргөнбүз. Унаадан 3 белгисиз адам чыгып, бир нече саат кеңсенин жанында турушту. А бул кадрларда ушундай эле машинеге Асылбек Жээнбековду отургузуп жатышат. Болгону ал жакта унаанын номери 1252 эмес, 1253. Карчек порталындагы маалыматка ылайык, 2 унаа тең чыккан жылынан баштап кыймылдаткычтын күчүнө, көлөмүнө чейин бирдей мүнөздөмөгө ээ. А бул башка машинанын сүрөтү. Бирок кечинде тартылып алган Volkswagen'дин дал өзү. Ушул автоунаадан атайын кызматтын адамдары итти алып чыгышып, биздин офисти тинтип чыгышты. Биз бул адамдар дагы эмнеге жөндөмдүү экенин билбейбиз. Фейктер менен каралоо, тролл армияларын Темиров Лайф жана Айт десе командаларына каршы багыттоо, ал турсун биздин жакындарыбызды коркутуу, айтор баарын күтсө болот. Баарыңыздар күбө болгондой, бул адамдар мамлекеттик система коррупцияга малынып калганын айтып чыкпашыбыз үчүн биздин оозубузду жабууга аракет кылып жатышат. Эгер мындан кийин бизди атка минерлердин коррупциялык схемаларын ачыктоону токтотушат деп ойлошсо, катуу жаңылышат. Биз эч нерседен кайра тартпай, иликтөө жүргүзүүнү уланта беребиз. Биз үнүбүздү өзгөртпөй, өңүбүздү жашырбай, бардыгын ачык айтып беребиз. Ошондуктан баарыңыздарды Темиров Лайфтын YouTube каналына жана бардык социалдык тармактарыбызга катталып кетүүгө чакырат элем.